Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен мен Айжамалман келди жана түстүү тасма берүүсү. Бүгүнкү чыгарылышыбызды спорт темасына арнайбыз. Биз менен аягына чейин болуңуздар. Жакында Кыргызстанга Африканын эң мыкты баскетболчулары Азиаттык профессионалдуу баскетбол лигасынын жардамы менен келишти. Биздин спортчуларыбыз менен бир нече жолу ойноп, азыркы учурда тажрыйба алмашууда. Атамекендик баскетболчулар менен биргеликте машыгып, тажрыйба алмашуу максатында Кыргызстанга Африкадагы эң мыкты баскетболчулар келишти. Спортчулар жергиликтүү Горилла жана Energy командалары менен бир катар оюндарга катышты. Баскетбол оюнчуларынын иш аракетин баалоо үчүн оюндун бирине бардык. Баса, спортчулар Кыргыз Республикасына баскетбол боюнча Азия кесиптик лигасынын колдоосу менен келишкен. Лига былтыр декабрь айынын аягында түзүлгөн. Оюндардын биринчи сезону Кыргызстан, Тажикистан жана Өзбекстандын спорт федерациялары менен башталды. Спорт жүйрөсүндө мындай деңгээлдеги иш-чара Борбор Азияда биринчи жолу өтүп жатат. Бул жердеги командалардын бардыгы абдан күчтүү экен. Бүгүн канча упай топтодуңар? Так айта албайм, бирок болжол менен 20 упай. Саламатсызбы, кандайсыз? Баары жакшы, сиз кандайсыз? Сонун, рахмат. Бүгүнкү оюн кандай болуп жатат? Бүгүн жакшы оюн болду. Бардык командалар дээрлик бирдей ойношту. Канча оюн калды? Фавориттер барбы? Биринчи оюндун 3 айланпасы өтүп жатат. Азыр биз бардыгын жакшыраак жана жакшыраак өнүктүрүп жатабыз. Стандартты көтөрүп, Африкадан оюнчуларды чакырдык. Алар биздин оюнчуларыбызды үйрөтүшөт. Кээ бир учурларда биздин оюнчулар аларга биздин стандарттарыбызды көрсөтүшөт. Жакшы башталды. Кыргызстандагы баскетбол деңгээли өсүп, өнүгөт деп ойлойм. Бардыгы англис тилин билишеби? Бири-бирин кантип түшүнүшөт? Алар негизинен спорттун тили менен сүйлөшүшөт. Негизинен баскетболчуларыбыз англис тилин үйрөнө башташты. Жалпысынан оюнчулар бири-бири менен тил табышты. Африкадагы балдар кыйынчылыктарга тоскоол болушкан жокпу? Алгачкы 2 оюнчуга көнүү кыйын болду. Бирок алар бара-бара көнүп кетишти. 3-чү оюнчу шаарда суук болгонуна карабастан, ал тез эле көнүп, биринчи оюнда ошол күндүн мыкты оюнчусу болду. В городе было холодно, телу было холодно, он быстро адаптировался и в первой же игре он стал лучшим игроком этого дня. Биздикине караганда динамикалык бир аз ылдамыраак оюн. Негизинен бардык жерде тезирээк ойношот. Ошондуктан биз алардын ылдамдык режимине ылайыкташканга аракет кылабыз. Алар бизге спорт аянтчасында сүйлөшүүнү үйрөтүштү. Ким кимди кармайт, колдойт, иш планы талкууланат. Биз бири-бирибизди түшүнө баштадык. Ошого жараша оюнубуз жакшыра баштады. Разговаривать на площадке именно, говорить, кто кого держит, защищаемся или нападаем, или что делаем на площадке. То есть и мы друг друга уже начали понимать, и, соответственно, игра стала наша улучшаться. Тил тоскоолдуктары барбы? Бир аз. Бирок негизги баскетбол түшүнүктөрү, комбинациялардын аталышы бардыгына түшүнүктүү. Командада англис тилин жакшы билген балдар бар. Бизге жардам беришет. На языке это знают все, как бы, и в этом проблем нету. Ну, в случае каких-то личных разговоров, то есть, тут есть ребята, которые у нас в команде очень хорошо разговаривают на английском языке, поэтому они нам помогают с этим. Спорт менен машыгуу кандай сонун. Бири-бириңе жардам берүү, тайпанын бөлүгү болуп, жаңы рекордторго шыктандырылып, өзүңдү өзүң жеңип максатка жетүү. Ал эми кийинки видеодо ушундай сезимдерди жараткан Дасмия фитнес клубунун группалык тренировкалары кандай өтөт экенин көрсөтөбүз. One, two, three, listen. Биз Дасмия фитнес family клубу менен таанышуубузду улантабыз. Жана топторду машыгуу жөнүндө айтып беребиз.
Фитнес-клубта топтук машыгуу үчүн 6 кенен бөлмөлөр бар. Ар бир бөлмө клубтун мүчөлөрү машыгуулардан көбүрөөк пайда алып, өз максаттарына жетиши үчүн бардык нерселер менен жабдылган. Алгач, биз балдар клубуна барабыз. Жаш спорт сүйүүчүлөр үчүн мыкты шарттар түзүлгөн. Бул балдар клубу үчүн адистештирилген спорт зал. Бул жерде гимнастика, бий стилдери, футбол, стационардык машыгуу жана башкалар сыяктуу сабактар өтүлөт. Клубтун жаш мүчөлөрү жаш курагына жана физикалык мүмкүнчүлүктөрүнө жараша ар кандай топторго бөлүнүшөт. Сабактар жеңил, көңүлдүү жана позитивдүү түрдө өтөт. Занятия проходят в легкой игровой, позитивной форме. Бул жерде чоңдор машыгышат. Ар кандай эффективдүү багыттар бар. Бул жерде ар ким өзүнө жаккан багытты таба алат. Биз топтук машыгуу залындабыз. Ал өзүнүн көлөмү менен таң калтырат. Болжол менен 1,5 сотых квадрат метр жерде ээлейт. Дагы бир ушундай универсалдуу бөлмө бар. Бул залдарда боссуу сыяктуу форматтар өтөт. Азыр кыздар ушул формат боюнча машыгып жатышат. Степ аэробика, топтордогу футбол, бардык күч программалары, lower body, power body, hip, pump сыяктуу 20га жакын фитнес багыттары бар. Это lower body, power body, hip, pump. Около 20 направлений фитнеса. Биз Body and Mind тынч багытынын бөлмөсүндөбүз. Направление Body and Mind. Бул залда хатха-йога, аэро-йога, миофасциалдык релиз, дене тарбия терапиясы жана пилатес сыяктуу чакан шаймандары менен машыгуулар өтөт. С малым оборудованием. Залдын атмосферасы эс алууга, күндүз топтолгон стрессти жана чыңалууну жоюуга жардам берет. Ошондой эле жан дүйнө тынчтыгын табууга жардам берет. Бул залдын чоң панорамалык терезелери күндүн нурларын чачып, тоолорго кооз көрүнүшүн ачат. И открывают красивый вид на город. Залдын шыбында аэро-йога менен машыгуу үчүн гамактар орнотулган. Приятные на ощупь гамаки, на которых мы занимаемся аэро-йогой. Бул биздин клубубуздун өзгөчө сыймыгы, ири шаймандар менен уникалдуу пилатес студиясы. Биздин клубтун өзгөчө сыймыгы 1-класстагы жеке пилатес студиясы. Студия пилатес. Студия 1-кабатта жайгашкан. Жеке машыгуулар, ошондой эле 6 кишиге чейин чакан топтордо машыгуулар бар. Занятия в малых группах до 6 человек. Бул жерде күрөш залы. Локация зал единоборств. Бул күрөш зонасы. Бул жерде октагон, бокс ринги, баштык асмасы жана күрөш залы бар. Күрөш залдын дубалдары жана полу атайын жумшак килемдер менен жабдылган. Зал эркин, жеткиликтүү. Клубтун мүчөлөрү өз алдынча күрөш менен алектене алышат. Ошондой эле зал топтук сабактардын графигинде да бар. Биз Дасмия фитнес клубунун багыттарынын бир аз гана бөлүгүн көрсөттүк. Эң негизгиси, кандай гана машыгууну тандабасаңыз дагы, клуб алардын жогорку деңгээлде жана эң ыңгайлуу болушуна кам көрөт. Татьяна Джамалова, Арстанбек Саалиев. Специально для ТВ1 AG. Фитнес-клубта биз ашык салмакты кетирип, булчуңдардын үстүндө иштейбиз. Ал эми кийинки видеодо физикалык деңгээлде булчуңдардын өсүш процессин көргөзөбүз. Көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Адамда болгон булчуңдардын саны 600дөн ашат. Алар дене салмагынын 3/1 жарымына чейин келет. Тутумдаштыргыч ткань менен бирге биздин денебизди түзүшөт.
Биздин денебизди түз кармаганга жардам берет. Булчуңдарга өзгөчө көңүл буруу керек. Анткени аларга күн сайын кандай кам көрсөңүз, алардын өсүп же чөгүп бараткандыгын аныктайт. Сиз эшиктин алдында туруп, аны ачкыңыз келип жаткандыгын элестетип көрүңүз. Мээ булчуңдары сизге жардам беришет. Биринчиден, мээ колунун кыймылдаткыч нейрондоруна сигнал берет. Сигнал алган нейрондор импульстарды жиберишет. Анын жардамы менен булчуңдар жыйрылып же бошоп, колдун сөөктөрүн башкарып, аларды керектүү кыймылга келтирет. Мээнин алдында турган милдеттер канчалык татаал болсо, анын сигналы ошончолук күчтүү болот. Натыйжага жетишүүгө жардам берген мотор агрегаттарын иштетет. Бирок эшик темирден жасалган болсочу, бул учурда эшикти ачуу үчүн бир колдун булчуңдарынын аракеттери жетишсиз болот. Ошондуктан мээ жардам үчүн башка булчуңдарга кайрылат. Бутту жерге коюп, ашказанды чыңдап, белди чыңдап, ошондо эшикти тартканга күч жетет. Нерв системасы тапшырманы аткаруу үчүн дененин башка булактарын, башка булчуңдарды байланыштырат. Бул булчуң талчалары клеткалык деңгээлде өзгөрүүлөргө дуушар болушат. Күч келгенде алар микроскопиялык зыянга учурашат. Бул жакшы. Жооп катары. Жабыркаган клеткалар иммундук системаны активдештирет. Сезгенген цитокин молекуласын бөлүп чыгарат. Зыянды калыбына келтиришет. Ушул учурда булчуңдар өсүшөт. Булчуң ткандарына канчалык көп зыян келтирсе, организм ошончолук аларды калыбына келтиргенге аракет кылат. Мындай бузулуу жана калыбына келтирүү циклдарынын натыйжасында булчуңдар чоң муктаждыктарга жараша ылайыкташкан сайын чоңоюп чыңдалат. Организм күнүмдүк иш-аракеттердин көпчүлүгүнө көнүп калса, булчуңдардын жаңы өсүшүнө түрткү бере турган жетиштүү жүктөн болбойт. Жаңы булчуңдарды өстүрүш үчүн гипертрофия деп аталган процессте биздин клеткаларыбызга кадимкидей эле көп жүк салынышы керек. Чындыгында, эгерде булчуңдарга ар дайым жүктөргө туруштук берүүгө мүмкүнчүлүк берилбесе, анда алардын көлөмү азаят. Бул процесс булчуң атрофиясы деп аталат. Ал эми булчуңга көбүрөөк жүктөм келтирип, айрыкча жайрылуу учурунда ал узарганда, бул процесс эксцентрикалык жайрылуу деп аталат. Жаңы өсүү үчүн шарттар түзүлөт. Бирок булчуңдардын өсүшү үчүн бир гана иш-аракеттер талап кылынбайт. Туура тамактануу, керектүү гормондор жана эс алуу болбосо, организм булчуң талчаларынын бузулушун калыбына келтире албайт. Массаны кармап туруу үчүн протеин диетасы талап кылынат. Белоктор аминокислоталар түрүндөгү жаңы ткандар үчүн курулуш материалы болуп кызмат кылат. Белокту ошондой эле инсулин сымал өсүү фактору жана тестостерон сыяктуу табигый гормондорду жетиштүү түрдө алуу организмдеги калыбына келтирүү жана өсүү режимин өрчүтүүгө жардам берет. Бул маанилүү калыбына келтирүү процесси эс алуу мезгилинде болот жана айрыкча түнкүсүн уктап жатканда, ошондой эле калыбына келтирүү механизмине жыныс жана курак таасир этет. Тестостерон көбүрөөк болгон жаштарга булчуңдарды өстүрүү оңоюраак болот. Ошондой эле булчуң өстүрүүгө генетика таасир этет. Кээ бир адамдар булчуңдардын жабыркашына жакшы иммундук реакция беришет. Бул болсо, бузулган жерлерди жакшыраак калыбына келтирүүгө жана бузулган жипчелерди алмаштырууга мүмкүндүк берет. Ошондуктан булчуңдардын өсүү потенциалы жогорулайт. Организм ага коюлган талаптарга жооп берет. Эгер сиз булчуңдарды жүктөп, туура тамактанып, эс алып жана машыксаңыз, анда булчуңдардын өсүшүнө жана алардын күчүнүн максималдуу өсүшүнө шарт түзөсүз. Өсүш үчүн күч аракет талап кылынат. Бүгүнкү күндө спорттун көптөгөн түрлөрү бар. Бул багыт ушунчалык өнүккөндүктөн үйдө отуруп эле машыкса болот. Киберспорт бул видео оюндарындагы жарыш. Ал эми кийинки видеодо кыргызстандык ийгиликтүү киберспортсмендери менен тааныштырабыз. Бүгүнкү биздин конокторубуз киберспортсмен ESK-KG жана Burning Fire командасынын оюнчусу Алимжан Өмүралиев жана ESK-KG киберспорт турнирлеринин уюштуруучусу Иличбек Койчуманов. Салам жигиттер, саламатчылык, куш келипсиздер. Рахмат келип бергениңиздерге. Биз сиздерди көрүп абдан кубанычтабыз. Буга чейин сиздерди бир гана ошо онлайн форматында ушундай киберспортчуларыбыз бар эле деп угуп жүргөн экенбиз. Азыр болсо сиздерден жакындан таанышалы. Биринчиден, мен балким аныктаманы туура эмес бергендирмин. Ушу сиздердин пикириңизде киберспорт деген бул эмне? Айтып кетсеңиздер. Алимжан, сизден баштай берсек болот? Киберспортту жөн спорт менен салыштырса болот деп ойлойм. Бирок эми компьютерный. То есть көпчүлүк оюндар, дисциплинасы бар.
аларды мына мисалы алайын футбол, хоккей сияқты, баскетбол сияқты ойындар только мындай компьютерный ойын жағынан сияқты соревновательный ойындар сияқты айтса болады дейін да. Негізі киберспорт бойынша айтып кетсек, бұл чоң эле индустрия болып саналат. Анткени бұл жерде топ бар, мисал үчүн команда. Ал әрбір команданың өзінің тренері бар. Бұл жоқ дегенде бір команданың ішінде 5 орыны болып жатат да. 2001 жылы біздің қосшуна Россияда, мисал үчүн киберспорт бұл чоң бір официалдуу спорт түрдүн бири болуп саналган, расмий түрдө. Биздики жакында болду, 2019 жыл болду. 2019 жыл bizde да киберспорт болуп таанылды. Андан бери бир нече чоң турнирлер өтүп жатат. Негизи бул жерлерге да өзүнүн буткемп деп атап коюшат. Компьютер менен ойноп, ашыгуу жерлери бар өзүнүн, тренерлери бар, психологдор бар. Бул аябай эле чоң индустрия. Азыркы учурда мындай айтсак деле футболдон деле калган эмес да бул иш. Анткени 21-кылым бардык биздин жаш муундагы жана кария кишилер деле алар деле ойноп жатышат да бул оюндардычы. Мисалы үчүн жумуштан кийин келип өзүңдү чарчап жатканда атайын шутерлер бар, ал жерде көп ойлонуу кереги жок. Мисалы үчүн отуруп шутер бул атыш оюндар. Бул атыш оюн. CS:GO деген оюндар бар. Эс алышат да мындайча айтканда. Негативди чыгарып өзүнөн жардам жерлер деле аябай көп да. Алимжан, бизге кызыктуу болуп турат. Мына качан сиздин мына өзүңүздүн оюнга болгон кызыгууңуз кесиптик бир мындай багытка айланып кетти? Кандайча болуп калды? Себеп дегенде мен билгенден биз деле ошо эл катары биз деле ойночук оюндарды, бирок биз буга биз төлөп ойночук да, акча берип. Анан силер мен түшүнгөн боюнча мындан дагы бир мындай акчалай дагы пайда табасыздар. Качан болду ошол өзгөрүү жашооңузда? Эми мен башка балдарга эле жөн эле ойноп баштагам, развлечение катары болуп. Бирок бир 7-8, 9 класстан кийин уже местный турнирлер башталып, местный турнирлерге катышып, утуп баштап, анан ойлонуп баштадым. Балким ошо киберспортто мындай айтсам менин ордум бар. Ордум бар, туура. Анан ошентип ойноп баштадым. Биринчи утуштар, биринчи командаларга кирип баштаганда ошо эми ата-энелерим деле мындай жакшы карачу эмес буга. Ооба. Башка жагынан жөн эле компьютер ойноп жүрө береби депчи. Бирок ошо биринчи утуштар, биринчи турнирлер, биринчи даже контракттар болуп калса, ошондон кийин мындай кичине жумшагыраак сүйлөп башташы да. Анан мен деле ошо максатым жаралды. Ошол оюндун бир одним из лучших стать дегенсип. Ошо. Эң алдыңкылардан болуу сиздин максатыңыз болду. Анан биринчи ийгилигиңиз тууралуу айтып өтсөңүз, кайсы турнирде анан канча пайда көрүп үйдөгүлөргө апарып көрсөттүңүз да? Апа, ата, ушундай болот, ушактан дагы мындай карача тапса болот депчи. Ошол учурду эстеп көрсөңүз. Ошо биринчи турнир бир 2018 жылы болгон. Биздин допта турнирлер ал учурда түнкү болчу. То есть биз түн ичинде баарыбыз балдар келип, анан ошо түн ичинде ойноп, анан эртең менен бүтчү. Анан мен ошо турнирде ойноп, мурун мен учу эмесмин, бул биринчи утушум болчу да. Анан эртең менен келип, үйгө ата-энелерим мындай, можно сказать, злые были за что ночью был. Бирок ошо утуштун баарын берсем, таң калып калды. Биринчи мындай коркуп баштады. Сен казино ойноп баштадыңбы, же башка бирдеме ойноп баштадыңбы деп. Бирок мындай түшүндүрүп бергенден кийин анан ошондой постепенно жумшагыраак относиться ете баштады да. Эгер сыр болбосо мен азыр бияктан өзүм бир аз Юрий Дудь сезип коеюн өзүмдү. Канча суммадагы жеңиш алып келдиңиз үйгө? Сыр болбосо. Эң биринчи 2000 сом. 2000 сом. Эң сонун. Анан мына сизге Иличбек мындай суроо, сиз мындай турнирлердин уюштуруучусу болуп эсептелет экенсиз. Жалпысынан ушул турнирлер кандайдан уюшулат, кандай процедуралар жүргүзүлөт, жана анын жыйынтыгы кандай болот? Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Негизи өзүм Dota 2, Dota 2 боюнча атайын турнирлерди өткөзүп жүргөм буга чейин. Азыркы учурда бизде атайын топ бар, Escape деп аталат, Escape KG деп.
бул организация боюнча айтып кетсем бир сире биздин организация бул киберспортко жардам берүүчү организация. Бул өзү толугу менен киберспорт биздики же ошо киберспорт биз деп айтпайбыз, бирок биз ошол биздин жаштарыбызга көптөгөн бизде таланттарыбыз бар. Ошолорго жардам берип, аларды өстүрүү боюнча ар кандай бир таймаштарды өткөзгөнгө аракет кылып жатабыз. Бул жылы мисалы үчүн биздин оюбуз боюнча бир 20дан кем эмес турнирлер болот. Бул кичине чоң ар кандай урайында. Ар бир турнирге даярдык мисалы үчүн бул деңгээлине жараштуу болот да. Турнир канча чоң болсо, ошончо көп убакыт керек болот. Мисалы үчүн 2 жуманын ичинде деле негизи турнир жасаса болот. Эң башкысы бул жакшы партнерлорду табыш керек, командаларга жакшы бирдей условия түзүп бериш керек. Негизи ар кандай площадкалар бар. Мисалы үчүн айтып кетсек, турнир болордо мисалы үчүн алымга окшогон балдар өзүнүн командаларын топтоп туруп, атайын онлайн заявка берет. Бул онлайн этапта болушу мүмкүн, офлайн этапта болушу мүмкүн. Онлайн дегенде бул атайын платформалар бар болот. Face деген мисалы үчүн же дагы бир башка платформалар бар да. Ал жерлерге кирип, мисалы үчүн өзүнүн командасын кошуп, биз даярбыз, биз катышабыз деп жана мисалы үчүн организация тараптан бир өзүнүн шарттары бар болсо, ошол шарттарды аткарыш керек түз түрдө. Ар кандай дагы чектөөлөр болот. Мисалы үчүн бул топто бардык командалардын баланс болушу үчүн атайын бул командада бир про игрок, бир полу про игрок ойносо болот дегендей өзүнүн чектөөлөрү бар да. Дагы негизи эң башкы шарттарды аткарыш керек. Онлайн этап болгондон кийин негизи азыр пандемия болуп жатпайбы? Пандемия учурунда көп турнирлер азыр онлайн болуп атат. Бирок азыр кичине жакшы болуп калды. Ошондуктан биз жакында турнирлерди өткөзүп баштайбыз. Бул айда мисалы үчүн февралда 2 турнир өткөзөлү деп жатабыз да. Бул 2 турнир орточо тармакта турнирлер болот. Андан кийин ар бир квартал сайын бир чоң турнир өткөзүп турабыз да. Чоң байкес. Айтсаңыз, мына сиз жогоруда айттыңыз, онлайн же офлайн депчи. Өзүн силердин негизги ушу спортуңардын негизги аянтчасы онлайн болгондуктан офлайн кезигүүчүлөрдүн канчалык мындай кажети бар, же болбосо ушул кезигүүчүлөрдү силер бири-бириңер менен тажрыйба алмашасыңарбы, бири-бириңерди көрүшүп турушуңар керекпи? Себеп дегенде, эми биз компьютерге ойын дегенде, мындай экранын артындагы бир белгисиз кыз болуп калышы мүмкүн, ошо жашы улгайган кишилер болуп калышы мүмкүн, ал эмне болгон жаш жигиттер болуп калышы мүмкүн. Канчалык ушул офлайн жолугушуулар керек сиздерге? Эми офлайн жолугуштар, оюндар, турнирлер. Эми турнирлердин финал болгон учурунда дайыма офлайн катары проводить эткенге аракет кылыш керек. Анткени онлайн түрүндө атмосфера башкача болот. Атмосфера башка болгондо, то есть бул башка кесипке тоже может сыграть. Үйдөн ойногондо, мына мисалы, үйдөн ойноп, бар онлайн ойногондо өзүн жакшы сезип, мындай зона комфорта дегендей да. Ошо офлайн өткөндө, мындай лан финал өтүп калганда, бул жагында сказать, психологиялык бир ошо психологиялык фактор болушу мүмкүн да. Ал фактор болгондо бири-бирине кыйкырышабы, мындай. Ошондой деле бар. Моральная давка создавать этип, командаң, допустим, утуп баратса, кичине кыйкырып, тигилер утуп баратса, тигилер кыйкырып, ошондой да бар да. Бул офлайн жолугуштар да? Офлайн жолугуштар. Мындай жалпысынан жаштарга, анан ушундай болгон оюндарга, жаштардын чогулушусуна мына ондай болгон сүрөттөргө бир мындай түшүнүксүз бир мамиле болуп калышы мүмкүн да. Ойлошот, ушул азыркы жаштар бузулду, анан булар ошол жакта сөгүнгөндү үйрөнөт, жаман ыплас нерселерге үйрөнөт деп. Менин түшүнгөнүм боюнча турнирдин өзүнүн шарттары бар. Алар шарт боюнча кайсы бир мисалы сөгүнүү, же болбосо алкоголдук ичимдиктер менен катышуу мүмкүн эмес, туурабы? Ошол боюнча бышыктап кетсеңиз. Кандай шарттар каралган? Эң негизгиси. Негизи айтып кетсек, бул ар бир эле командада футболду эле ойноп жатканда, алар бири-бири футбольный поленин четинде туруп калсаңар, мисалы үчүн официалдуу расмий матчтарда, алар деле сөгүнүшөт бири-бири менен, кыйкырып айтышат, бул жака теппейсиң депчи. Андан кийин сөздөрдү айтып. Киберспортто деле андай бар. Негизи ЧСВ деп атап коюшат.
аябай эле көп кыйкырып Чувство собственной важности деп коет. сөгүнүп антип мисалы үчүн жаман сөз айткандар деле бар. Бул эмоционалдык вид болуп саналат спорттун. Ошондуктан аны дагы кетирүү түз эле түрдө оңой эмес. Бул менен иштешибиз керек. Мисалы үчүн биз ошо эскейп кежир менен ошо боюнча Кыргызстандын негизи биздин башка өлкөлөр эмес, биздин балдардын ошол ойноо маданиятын көтөргөн атабыз да. Биздин ошол да бир максаттарыбыз деп айтсак болот. А негизи бардык эле балдар бул агрессия оюнда чыгып атат да. Бул виртуалдуу мирде чыгып атат. Бул эшикте чыкпайт. Башка кишилерге таасир эч кандай келтирбейт да. Негизи ар бир эле спортто өзүнүн балансы бар да. Мисалы үчүн бул жерде деле бардык эле спорт, киберспорт десе күнү 15 саат же 20 саат ойнош керек деп ойлошот. Жок, андай эмес. Өзүнүн шарттары бар. Укташ керек, тамак туура жеш керек мисалы үчүн. Сабактарынан калбай, бул чындык реалдуу мирде калбай мисалы үчүн ал жерде дагы бир жерлерде катышып иштеш керек да. Негизи мындай айтып кетсек, киберспорт бул аябай эле жакшы нерсе. Ата-энелер деле түшүнсө болот, эмне үчүн урушуп жатышат. Анткени азыркы учурда көбүнчө эжелерибиздин, байкелерибиздин түшүнүгү жок. Киберспорт эмне, кандай жардам бере алат. Айта кетсек, бул аябай эле көп акча катары. Мисалы үчүн бизде Бакыт деген бала бар, Саяц Эмилжанов. Близи деген бар, Дрим деген. Бизде аябай көп оюнчулар бар да. Алар көптөгөн акча табышат. Мисалы үчүн бир турнирде $1000 мисалы үчүн өйдө кетиши мүмкүн да. Мисалы үчүн аякы жолу International болду. 2019-жылы. Дотанын чемпионат мирасы. Призовой фонд канча болду? Призовой фонд 35 миллион болду доллар. 40 миллион долларга жакын болду да. Мисалы үчүн биздин катышуу 2 кыргыз бала катышты. Бул мисалы үчүн олимпиада катары деле айтсак болот, киберспорт боюнчачы. Бул жерге бул бир эле дисциплинадан, Дота 2 оюнунан эң мыкты командалар өлкө боюнча чогулуп, анан бири-бирине атаандашышат да. Ал жерде биздин 2 катышуу болду. Бул Бакыт, анан кийин Близи деген, Нави деген украинский команда бар. Ошол жерге ойноп катышкан да. Бул аябай эле чоң деңгээлде деп айтсак болот. Анткени азыркы учурда да бизде мисалы үчүн ар кандай наамдар, КМС, мастер спорта деген эмелер бар го. Зарплата беришет аларга, үстүнө кошуп надбавка. Бизде деле ошондой болот да жакындачы. Азыркы учурда ошол боюнча иштеп жатышат да. Ал эми чыгарылышыбыздын аягында сиздерге жагымдуу ыр коюп беребиз. Сизге бул ыр жагып, анын позитивдүү энергиясын сезип, күч-кубат аласыз деп үмүттөнөбүз. Jannat köngülde güç yandırmaksız tabışma Kezi günün izlep kelem aynasın Oylor kurçay tapaçuday paydasın Supsaksım al kıngırtalı aylanar Жалгыз сырап булугамын кайдасың Тамчылай ак жамгырдай Шаркыраймын көл издеген агымдай Асманда жалгыз куштay теңселемин шамал соккон булуттай Кези күнүн
пайдасын ойлор курчай тапачудай пайдасын супсак сымал көмүр талып айлана жалгызсырап булгамын кайдасын жалгызсырап булгамын кайдасын жалгызсырап булгамын кайдасын. Ушундай нотада биздин спорт темасына арналган чыгарылышыбыз аяктады. Сиздерге берилген маалымат кызыктуу жана пайдалуу болду деп үмүттөнөбүз. Чын ден соолук жана узун өмүр каалайбыз. Түстүү тасма берүүсү Ажамал Амангелди. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө.